депутаттар, урматтуу коллегалар. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин отурумун өткөрүүгө өзүңүздөр көрүп тургандай кворум бар, урматтуу коллегалар. Күн тартиби буга чейин баардыгыңыздарга таркатылып берилген. Күн тартибинде бүгүн 8 маселе бар, урматтуу коллегалар. Күн тартиби боюнча кимиңиздерде кандай сунуш бар? Президенттин өкүлү. Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Улан Бердебаевич. Күн тартибинде 6-7 маселе жабык эшиктин артынан карап бересиздерби сураныч? Рахмат, урматтуу депутаттар. 6 жана 7 маселени жабык түрүндө карап берүүнү суранып атышат. Башка сунуштар жокпу, урматтуу коллегалар? Эгерде башка сунуштар жок болсо, урматтуу депутаттар, күн тартибин добушка коем. Бекитип алайлы. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Макул? Баары макул. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги биринчи маселе бул мыйзам долбоорун биз демилгеледик элек. Буга чейин биринчи окууда колдоп бердиңиздер эле. Азыр экинчи окууда депутат Азыгалиевдин сунушу келип түшкөн. Башка сунуш жок. Ал сунушту толугу менен кабыл алдык. Урматтуу депутаттар, бул жерде өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасынан көчүп келүүчү этникалык кыргыздарга берилүүчү мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору экинчи окууга киргизилет. Жогоруда айтып өткөндөй, башка депутаттардан сунуш келип түшкөн жок. Урматтуу коллегалар, эгерде суроолор болсо, жооп берүүгө даярбыз. Рыспек Исламович. Чоң рахмат, Улан Бердебаевич. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары. Урматтуу депутаттар, бул аталган мыйзам долбооруну суроо талкуу жок эле колдоп койсок жакшы болот эле. Сунуш бердим. Рахмат, урматтуу депутаттар. Суроолор жок болсо, Рыспек Исламовичтен сунуш чыгат, аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоп коюу боюнча. Добушка коем. Макул деген депутаттар, добуш берип койсоңуздар. Макул. Баары макул. Рахмат, урматтуу коллегалар, колдоп бергениңиздер үчүн. Күн тартибиндеги экинчи маселе, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын жарандарына жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору, демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы. Бул жерде, урматтуу депутаттар, кыскача баяндама берип койсом, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш тарабынан мыйзам долбоору биринчи окууда 15 март ушул жылы кабыл алынган. Ошондой эле эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетте жана бир эле убакта Жогорку Кеңештин аппаратынын эксперттик кызматына мыйзам долбооруна карата өз сунуштарын жана түзөтүүлөрүн алардын негиздемеси менен жазуу жүзүндө 10 жумуш күнүнүн ичинде жиберүү үчүн мөөнөт аныкталган. Көрсөтүлгөн убакта мыйзам долбооруна жазуу жүзүндө сунуш Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаты Ербаевден келип түштү. Жазуу жүзүндөгү сунушка карата Жогорку Кеңештин аппаратынын эксперттик кызматынын корутундусу бар. Жазуу жүзүндөгү сунуш менен Кыргыз Республикасынын жарандарын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө мыйзамдын 26 беренесинин 1 бөлүгүнүн ушул берененин 2 бөлүгүндө көрсөтүлгөн учурлардан тышкары деген сөздөр менен толуктоо сунушталат. Сунуш мыйзам долбоорунун 26 беренесинин 2 бөлүгүнө карама каршы келет деп негизделет. Бул жерде ошондой эле тең баяндамачы болуп, Коргоо министринин биринчи орун басары Карасартов Алмазбек Оганович да келип отурат. Урматтуу депутаттар, суроолор болсо, жооп берүүгө даяр. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору боюнча суроолор барбы? Эгерде суроолор жок болсо, аталган мыйзам долбоорун добушка коемун. Макул деген депутаттар, добуш берип койсоңуздар. Макул, баары макул. Рахмат, урматтуу депутаттар. Күн тартибиндеги 3 маселеге өтөбүз, урматтуу депутаттар. Буга чейин чакырылган мыйзам долбоору боюнча чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Күн тартибиндеги 3 маселе, урматтуу депутаттар, 2019 жылдын 14 июнунда Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Индия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы эки тараптуу инвестициялык келишимди ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору.
Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, урматтуу коллегалар, аталган маселени биз күн тартибинен алып, башка күнгө жылдырганбыз. Бул боюнча мына материалдарда түшүндүрмө берилген. Ал боюнча кыска баяндама үчүн Баясов Нурадил Мирбековичке сөз берели. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директорунун орун басары. Урматтуу Улан Бердибаевич, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, урматтуу жыйын катышуучулар, саламатсыздарбы? Уруксат берсеңиздер, 2019 жылдын 14 июнда Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Индия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы инвестициялар боюнча келишим тууралуу долбоор боюнча кыскача баяндама берүүгө уруксат этиңиздер. Аталган долбоор Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тарабынан 2019 жылдын 12 июнунда номер 216 тескеме менен жактырылган. Ошо менен биргеликте 2023 жылдын 13 январында номер 7 тескеме менен Министрлер комитети төрагасы тарабынан корутунду алынган. Мыйзам долбоор макулдашуунун күчүнө кириши боюнча ички мамлекеттик жол жоболорду аткаруу максатында иштелип чыккан. Аталган долбоор эки тараптуу экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө маанилүү элемент болуп саналат. Ошол эле учурда инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, инвесторлордун укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылуу максатында иштелип чыккан. Аталган мыйзам долбоору кабыл алуудан социалдык, экономикалык, укуктук, гендердик жана экологиялык, коррупциялык терс кесепеттерге алып барбайт. Маалымат иретинде дагы белгилеп кетиш керекпиз. Аталган долбоор бул Индия тарабынан дагы толук ратификация процедурасы өтүп бүткөн. Ошондуктан урматтуу депутаттар, урматтуу комитет мүчөлөрү, эки тараптуу инвестициялык келишимди ратификациялоо тууралуу долбоорун колдоп жана жактырып бериңиздерди сиздерден бүгүн суранабыз. Суроолор болсо жооп бергенге даярбыз. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат, урматтуу депутаттар. Суроолор барбы? Адаган Мсанбаевич. Индия менен мындай келишимге баруу максатка ылайык. Документ керектүү. Бирок бир нерсени айтсаңыз да, демилгечи ким болуп атат? Демилгечи Министрлер кабинети. Ошондо мен сиздин даражаңызга эч кандай шек келтирбей туруп айтам, урматтуу кесиптештер. Министр келбесин, башкасы келбесин. Жок дегенде ушул агенттиктин директору келип коюш керек да. Биз уламдан улам түшүккөндөн түшүп эле баратабыз. Аябай катуу түшүп баратабыз. Мен сиздин демилгеңизди, сиздин көз караштарыңыздарды колдойм. Бирок жогорку кеңештин дагы өзүнүн кадыры бар болуш керек да. Сөзсүз түрдө кадыры бар болуш керек. Мына азыр чакырылгандардын бүтүндөй баары министрдин орун басарлары. Алар саясий чечим кабыл албайт. Кабыл алууга укугу жок. Мүмкүнчүлүгү жок алардын. Тилекке каршы ушундай болуп калды, сизге суроо. Индия менен кайсы багытта ушундай, Индиянын кайсыл тармактарга бизге кызыкчылыктары бар экенинен мындай бир божомолун айта аласызбы? Канчалык көлөмдө, канчалык деңгээлде, кайсы тармактарда? Саламатсызбы, Адахан Кимсенбаевич. Бүгүнкү күндө Индиядан келген түз инвестицияларын көлөмү 409 миң доллардан ашты. Бул өтө аз деп айтсак болот. Ошол эле учурда Индия бүгүнкү күндө соода саттык багытта Кыргызстанда өтө чоң инвестицияларды салып атат жана курулуш багытында, саламаттык сактоо багытында да бүгүнкү күндө Индиядан келген инвесторлор өздөрүнүн кызыктарын көрсөтүп жатат. Ушул тапта Индиядан Кыргызстанда 45 ишкана иштеп жатат. Ошол эле учурда бул ишканаларга да соода саттыкты карап көрсөк 110 миллионду түскөн. Анын 100 миллиону бизге келген импорт жана 10 миллиону бизден чыккан экспорт. Экспорттун алкагында дагы бул төө бурчак, керосин жана ушу айыл чарба багытындагы жер жемиштер болуп саналып атат. Бирок ошол учурда Кыргызстанга келген
структурасын карап көрсөк, бул жакта текстиль тармагында саламаттык сактоо багытындагы дары дармектер жана ошол эле багыттагы унаалар жана башка заттар болуп ушу саналып атат. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, мен эмнеге көңүлүңүздөрдү бургум келет? Миллиардтан ашык калкы бар Индия, экономикасы жыл санап Кытайдан кийинки эле өсүп аткан өлкө. Биздин мамлекет менен товар алмашуусу же инвестиция салуусу Ош областынын губернаторунун имаратын колдоп турууга, кармап турууга кеткен каражат менен эле тең болуп атат да. Ош областынын имаратын кармаш үчүн $444,000 керек экен. Губернатордун бүтүндөй аппараты менен. Миллиардтан ашык калкы бар мамлекет менен ичара мамилебиз $500 миллион жетпейт экен. 2 джиптин акчасы экен азыр. Мына биздин жогорку кеңешке кирип келаткандагы тепкичтердин алдындагы турган 2 джиптин акчасы экен. Сиз эмнеден көрүп атасыз ушуну? Ошол инвестиция тартуу агенттигинин директорунун орун басары катарында эмне маселе? Мына Өзбекстан менен мамилени карап көрүңүз, Индиянын, Россия менен карап көрүңүз. Сиз Россия менен билесизби канча, Өзбекстан менен канча товар алмашуусу алардын? Инвестициялык көлөмдөрү канча? Эмне себеп болуп атыптыр? Мүмкүн бул келишим эмес. Кандайдыр бир башка себептер болуп калса керек да. Биз сиз мына ушул инвестицияга туп-туура тартууга жооп берген инсан катарында Кыргызстандагы соңку мезгилдеги мыйзамсыздык менен жүргүзүлүп аткан кайсы бир саясаттар сырткы инвестиция эмес, Кыргызстандын өзүнүн жарандарын, каражаттарын сыртка ташып кетүүгө мажбур кылып атпайбы? Ушул боюнча бир көз чаптырып көрдүңүзбү? Соңку бир жылдын ичинде Кыргызстандын өзүнүн, биздин өзүбүздүн жарандарыбыз Кыргызстанга экономикага салбай, себеби ишеним жок, бүт баарын сыртка ташып кетип атканын көрүп атасыз, Туура көрүп атабыз. Кантип оңдойбуз жагдайды? Биз колдойбуз бул маселени. Маселе жок. Эшикти ачабыз, дарбазаны ачабыз, келгиле, иштегиле дейбиз. Бирок деп койгон менен алар келбейт да. Себеби эмнеде? Рахмат, Адахан Кимсенбаевич. Бул маселе боюнча биз жыл сайын инвестиция тармагында Индияда роуд-шоуну өткөрөбүз. Анда дагы Индиянын жергиликтүү бизнес өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөргөндө ушул өзүбүздүн инвестициялык потенциалды, өзүбүздүн ушул экономикалык секторларыбызды дагы сунуштайбыз. Алгачкы багытта мына бүгүнкү күндө инвестициянын экономикасын карасак, чын айтып атабыз, Кытайдан кийинки мамлекет, бирок саны менен бүгүнкү күндө былтыркы эсепти карасак, 5 миллион кишиге Кытайдан да ашып кетти. Ошол эле учурда Индияны карап көрсөк, $82 миллиард жылына инвестиция тартат. Себеби жумуш, баягы орундар көп, калкы көп, арзан, баягы сырткы байланыштар, логистикалык бүгүнкү күндө чын жарчылардын негизинде Индияда бүгүнкү күндө ушу өндүрүш тармагына инвестиция салган көп болуп атат. Булардын санын айтып кетсек, бул Америка Кошмо Штаттары, Сингапур, Япония, Нидерланды, Голландия. Ошол эле учурда Улуу Британиядан дагы инвестиция келип атат. Демек, бул жакта ушул биз эки мамлекетти салыштырсак, инвестиция Индиядан ушул Борбор Азияга бүгүнкү күндө көлөмү өтө аз. Ошол эле учурда дары-дармек тармагында бүгүнкү күндө кызыктар бар. Курулуш тармагында жаңы кызыктар болуп атат. Мен бир ай мурун эле Индия Инвест деген эң чоң Индиянын инвестиция агенттигинин башчысы менен жолуктум, Дипак деген мырза менен. Анда дагы экөөбүз сүйлөшкөндө ушул жалпы дүйнөлүк агенттиктердин алкагында ушул Кыргызстанга кантип инвестиция тартсак болот деген сүйлөшүүлөр жүргүзүп, мына жайда биз дагы инвестиция багытында Индияга барып, алар менен сүйлөшүп, роуд-шоу өткөрүп, ошол эле учурда сиз туура айтып атасыз, Адахан Кимсенбаевич, берден тажрыйба алмашуу максатында дагы бир мастер-класстарды өткөрүш керек болуп атат да. Демек, бүгүнкү күндө Индия менен ушул соода экономикалык кызматташтыгыбызды дагы мындан ары кеңейтүүгө бул бир өзгөчө маанилүү багыт болуп саналып атат. Мен сизге сунуш кылат элем да, негизги тармак катарында ушул дары-дармек тармагы. Индия дүйнөдөгү дары-дармек тармактары боюнча дүйнөдөгү бир 3 өнүккөн өлкөнүн ичине кирет. Европа өлкөлөрү менен бирдей эле дарыларды чыгарат, бирок баалары боюнча,
сапаты боюнча эч кем калбайт. Баалары боюнча 1,5-2 эсеге чейин ушул биздин кыргыз фармация тармагын өнүктүрүүдө ушул багытта эгерде биз жол ачкан болсок, аларга кепилдик берген болсок, Борбордук Азиядагы бирден бир базар болуп калууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Рахмат, ийгилик болсун ишиңизге. Рахмат Атакан Исмаилович. Чоң рахмат. Кийинки сөз Нуржигит Кадырбековичте. Чоң рахмат, урматтуу өкмөттүн өкүлү. Өткөндө ушул келишимдин долбоору боюнча кыргыз тилиндеги, орус тилиндеги, англис тилиндеги айырмачылыктарды таптык эле. Биздин колубуздагы материал боюнча дагы деле ушул бойдон турат. 13 статья, 4 пункт. Кыргызча версиясында соткодо арыз бере алат деп турат. Ал эми англисчеси an investor may not submit a claim. Бере албайт деп турат дагы деле. Орусчасы деле ошондой. Инвестор не может подать в иск в суд. А кыргызчасы бере алат. Ушул боюнча түшүндүрмө берип коюңузчу, эмне үчүн ушул бойдон келди? Саламатсызбы, Нуржигит Кадырбекович. Бул багыт боюнча өткөндө дагы сиз айткансыз, ушундай маселе бар экен деп биз лингвистикалык толук экспертиза кылып өттүк. Тилекке каршы бизге чейин лингвистика жазылган котормо багытында өтө чоң каталар бар экен. Мына бүгүнкү күндө лингвистикалык экспертизаны дагы көрсөтө алабыз. Ар бир абзацта каты бар экен. Баарын оңдоп чыктык, баарын түздөдүк бүгүнкү күндө. Ошол эле этапта сиз айтып аткан 13.4-тө Кыргызстанда дагы бере албайт деп жазылып калыптыр кыргыз тилинде. Бирок бере албаш керек. Бере алат деп жазылып калыптыр, бирок бере албайт. Себеби ал жерде эми көрүп атасыз, коррупцияга байланышкан, ошо акчаны отмывание кылган же болбосо ушул злоупотребление деп атат, ушул багыттарда тийиштүү болсо, бул албетте бере албайт. Себеби бул дагы ушул кандайдыр бир нарушение болуп атат да. Дагы бир суроо. Эмне үчүн ошол өзгөртүүлөр сиздин колуңузда турат, бирок биздин колубузда жок? Нуржигит Кадырбекович, бул багытта дагы биз толук ушул келишимде дагы өткөндө айтып кеттик элек. 33-чү беренеде бул көрсөтүлүп атат. Биз бүгүнкү күндө Индия тарабы толук ратификация процедурасын өткөн себептен кыргыз тарапта ратификацияны өткөндөн кийин гана ушул өзгөртүүлөргө, түзөлтүүлөргө бизге жол ачылат экен. Демек, бүгүнкү күндө биз ратификация процедурасын өтүп бүткөндөн кийин албетте биз бул багытта иштер жүргүзөбүз. Бүгүнкү күндө дагы биз Тышкы иштер министрлигине кат жаздык. Нота аркылуу Индия тарабына сунуш берип атабыз. Ушул кыргыз тилинде жана тийиштүү бүгүнкү күндө конституцияга байланыштуу ушул министрлер кабинети болуп өзгөрүлгөн же болбосо биздин улуттук агенттик эмес, экономика министрлиги деп ушул келишимде көрсөтүлүп калган. Ушул багыттарды толук өзгөрткөнгө биз сунуш бердик. Ал тараптан да бүгүнкү күндө колдоо таап атабыз. Нота жөнөттүңүздөрбү? Бүгүнкү күндө биз Тышкы иштер министрлигине кат жөнөткөнбүз. Тышкы иштер министрлиги мындан ары нота жөнөтмөк. Биздин катыбыз 13 мартта номер 01056 каты менен саны менен чыккан. Демек, жаңылуу каталарды оңдоо жараянды башталды деп ишенсек болот. Албетте. Бирок бир мыйзамда парадокс болуп атат да, коллизия деп коет муну, туурабы? Мына карасаңыз, Тышкы иштер министрлигинин катында турат экен. Атылган түзөтүүлөр эл аралык келишимдер жаатындагы эл аралык укуктун эрежелерине ылайык келишим күчүнө киргенден кийин сунушталышы керек. Тагыраак айтканда биз ратификация кылгандан кийин. Туура. Бирок ошол эле мезгилде Кыргыз Республикасынын ченемдик укук актылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 12 беренесинин 10 бөлүгүнө ылайык ченемдик укуктук актынын жана анын тиркемелеринин юридикалык күчү бирдей болот. Келишим менен келишимге тиркеме, мыйзам менен тиркеменин күчү бирдей эле. Азыр биз кабыл алып койсок, кийин кайра өзгөртсөңүздөр, мыйзамды өзгөрткөндөй эле болот. Кайрадан ратификация келесиздерби? Ушул процедураны толук өтөбүз кайта. Кайрадан баштан. Кайта баштан баштап. Так, Так, себеби Тышкы иштер министрлигинин каты бар, юстиция министрлигинин катын алдык, толук позицияны алдык. Биз бүгүнкү күндө процедураны толук өтөбүз кайта, Нуржигит Кадырбекович. Дагы 11 берененин 2 бөлүгүн караңыз. Ченемдик укуктук актылар ишкерден ыңгайлаштырылуусу, логикалык жактан туура түзүлүшү жана ченем чыгаруу техникасына ылайык келиши керек деп турат. Албетте. Эгерде бардыгын толук өтө турган болсоңуздар, анда менин суроом жок. Бирок дагы бир жолу кат жүзүндө сөз берип коюңуздар. Ушундай болот. Эгерде тигилер биздин өзгөртүүлөрдү кабыл ала турган болсо, кайра баштан өтөбүз деген. Макулбу? Албетте, Нуржигит Кадырбекович. Өкмөттүн өкүлү отурса бул жакта ушул нерсени мен тапшырбайм.
Анан билесиз да, дары дармектерди биз импорттайбыз. Бизге эң чоң көлөмдө экспорттогон кайсы мамлекет? Россия Федерациясы. Ал жактан 26,2 миллион долларга келет экен да бир жылына. 2021 жылы сырттан келген импорттун 16%-ын Россиядан келген дары дармектер түскөн. Экинчи орунда эле Индия турат. Россиядан 26 миллион доллардан ашыгыраак акчага дары дармек келе турган болсо, Индиядан 22,6 миллион долларлык дары дармектер алынып келинген. Эми бир суроо. Баары бир импорт деген импорт, акча сыртка чыгып кетип атат, туурабы? Ошондон көрүү сиз ушул тармакта иштейт экенсиз. Директордун орун басары экенсиз, инвестиция тартуу боюнча. Алардан субстрат деп коебу, ошондойлорун алып туруп, Кыргызстанда ошол дары дармектерди өндүрө тургандай келишимдерди кылбайсыздарбы? Биз да үйрөнмөкпүз, технологиясы келмек, ноу-хау келмек, алардын адистери келмек, жумуш орундары түзүлмөк. Биздин экспорттук потенциалыбыз көтөрүлмөк, реэкспорт кылмакпыз. Ошол эле мезгилде биздин дагы мындай кадр потенциалыбыз кеңеймек. Ушул багытта иштеп атасыздарбы? Сатып алыш ар кимдин колунан келет. Бирок ошол технологияны алып келип Кыргызстанда өндүрүш багытында эмне иш кылып атасыздар? Өтө маанилүү бир маселени көтөрүп атасыз, Нуржигит Кадырбекович. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 42 ишкана бар экен, ушу дары дармек багытында өндүрүү боюнча. Анын өзүңүзгө белгилүү болгондой 4 эле активдүү фазада бүгүнкү күндө. Жалпысынан Кыргызстанга 2022 жылдын жыйынтыгы менен 19,5 миллиард сомго дары дармек киргизилиптир. Эң биринчи орунда Россия 2-де, Германия 3-те, Индия турат. Ошол эле учурда 67 мамлекеттен 67 багыттан келет экен бүгүнкү күндө дары дармектер Кыргызстанга. 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча 197 ишкана ушул дары дармекти Кыргызстанга алып келүүчү болуп катталыптыр бизде. Биз толук анализ жүргүзүп атабыз бул боюнча. Биз ойлоп атабыз, бул өзгөчө бир мааниге ээ болгон багыт болгондуктан бүгүнкү күндө таможнядан дагы биз толук маалыматты алдык. Бул купуя маалымат дагы болуп саналып атат, бирок өзүбүздүн Нуржигит Кадырбекович мындай курс өс болбош үчүн мына аналитикабыз бар. Атайын даяндаганбыз. Бул бир ай болду элек бул аналитикага. Ар бир поставщик. Бул ДСП аналитикабы? Бул азыркы бул көрсөтүп аткан ДСП эмес. Анда мага жөнөтүп коюңузчу. Шилтемесин жөнөтүп коюңуз. Жарайт. Мен таанышып чыгайын. Эми Индия деген дүйнөдө 3-төн 1 болуп калды азыр. Турат. Мейли аскерий күчү жагынан болсун, экономикалык потенциалы жагынан болсун, ошол эле мезгилде демографиялык жактан Кытайдан да алдыга өтүп баратат деген сөз бар. БРИКС деген дүйнөдө чоң аба ырайын түзгөн саясатта, геосаясатта орду бар мамлекеттер бар, Бразилия, Индия, Россия, ошол эле Түштүк Африка ошонун бирөөсү болуп эсептелет. Булардын ВВПсы жылына 3 триллиондон ашык. 2021 жылы ошондой болду. Ошон үчүн туура багыт, мүмкүн болушунча эшиктерди ачыш керек. Сиз баягы шарттарды аткарсаңыз, биз колдоп берели. Жарайт, рахмат Нуржигит Кадырбекович. Рахмат. Кийинки сөз Айбек Жапарович сизде. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Баяндамачы менен сурам сизде да. Сиздин кызматыңыз кандай болуп айтылат и ушул күнгө чейин кайсы жерде иштегенсиз? Саламатсызбы Айбек Жапарович. Бүгүнкү учурда кызматым президенттин алдында улуттук агенттиктин директорунун орун басары. Буга чейин 2012 жылдан тартып экономика министрлигинде иштегем. Андан соң 2014 жылы ушул агенттикти түзгөндөн кийин бул экономика министрлигинин алдында иштеп атканда мен өзүм түзгөм бул агенттикти. Түзгөндөн бери биринчи жөнөкөй специалисттен баштап ошол агенттиктин бөлүм башчысына чейин жеткем. Андан соң Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн экономика багытындагы багыт тармагында сектор башчысы болуп иштегем. Андан соң агенттикке директордун орун басары болуп даярдалгам. Кыска мөөнөт иштегем. Кайта президенттин администрациясына жумушумду ишмердүүлүгүмдү жүргүзгөм. 2021 жылдан тартып 2022-ге жакын мен ушул инвестиция министрлиги түзүлгөндө орун басар болуп дайындалгам. Андан соң мына азыр улуттук агенттик алмаштырылгандан кийин былтыр майдан тартып мен ушул улуттук агенттиктин директорунун орун басары болуп иштеп жатам. Рахмат, тажрыйбаңыз мол экен. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Бул маселени биз биринчиден колдойбуз.
Анткени чындыгында бул жерде биздин ал жактан келе жаткан, биздин келе турган биздин инвесторлорго жана ошондой эле бизден бара турган инвесторлорго бул тобокелчилик боюнча бир жакшы болот экен да. Бизге келген маалыматтарга байланыштуу. Мен айтат элем да, сиздер ушу бир эле Индия эмес, башка мамлекеттер менен иштейсиңер да турабы? Албетте, бүгүнкү күндө 33 мамлекет менен ушул сыяктуу эки тараптуу инвестицияларды колдоо жана коргоо келишимдери бар. Ушул эле тапта 9 мамлекет боюнча жаңы келишимдин үстүндө иштеп атабыз. Аны дагы буюрса жакын аранын ичинде Жогорку Кеңештин кароосуна да киргизебиз. Рахмат. Жогоруда Нуржигит Кадырбек жакшы нерсе айтып кетти да, чындыгында ошол Индиядан келе турган бизге дары дармектерди ушу Кыргызстанга куруу жолун ойлонсоңор жакшы болмок да. Себеби биринчиден ошол өзүбүздө ошол жумуш орун болмок, жана ошондой эле ушул жерде бар өзүбүздөн чыкмак. Биздин деле жаратылышыбыз абдан жакшы да. Көптөгөн мисал мамлекеттерден келип бизден алып кетишет да, мисал чөп дарыларынчы. Биздин тоодо өскөн көптөгөн чөп дарыларыбызды бизден алып кетишет. Ошого мен дагы сунуш берет элем. Ошол жолундагы сиз жогоруда айтып кеттиңиз, Индиянын ошол инвестор бөлүмүнүн башчысы менен сүйлөштүм деп. Ошондо сиз ушул нерсени сүйлөштүңүзбү, айттыңызбы? Биргеликте ушул жерге салсак болот, мындай кылсак болот деп. Кыргызстанга. Айбек Жапарович, конкреттүү түрдө ушул дары дармек чыгаруу, өндүрүш боюнча сүйлөшүү жүргүзгөн жокпуз. Себеби Индиянын инвестиция агенттигинин башчысы бул жалпы дүйнөлүк инвестиция агенттиктердин ассоциациясы бар. Ошондо чоң болуп саналат бүгүнкү күндө. Ошондуктан кыска мөөнөт болуп калды, бирок адан расмий түрдө биз чакыруу кат алдык бүгүнкү күндө. Индияга келип кетсеңер, биз бул багытта сүйлөшөбүз деп. Анан сиз айткан ушу дармек чыгаруу багытында дагы Нуржигит Кадырбековичке да кыска маалымат бергенде дагы айтып атабыз. Бул Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан, министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан бүгүнкү күндө ушундай түз тапшырма берилген. Ушул багытты изилдеп чыгып, ушул жака дагы инвесторлорду алып келгиле деп. Биз 2 ай мурун эле министрлер кабинетинин орун басары Бакыт Эргешович Төрөбаев менен биргеликте ошол бир нече дары дармек чыгарган ишканалардын баарын кыдырып чыкканбыз. Анализ жүргүзүп атабыз. Рахмат. Жакын күндөрү ушул Индия мамлекети менен Кыргыз мамлекетинин ортосунда сүйлөшүүлөр болуп, Индия мамлекети Кыргыз мамлекетине өтө чоң оорукана салып беребиз деген боюнча маалыматыңыз барбы? Саламаттык сактоо багытында сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн окшойт. Бул инвестиция катары сүйлөшүлсө албетте бизден өтмөк. Менде бул жөнүндө маалымат жок. Рахмат. Бул маселени колдойбуз. Ишиңизге келик. Ошол эми өзүңүз билесиз, бизде Кыргызстанда ошо жумуш орун түзүшүбүз керек, элдер жумуш менен камсыз кылышыбыз керек, өнүктүрүшүбүз керек, өстүрүшүбүз керек. Ошого байланыштуу сиз эми ушул бир эле Индия эмес, башка мамлекеттер менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ошондой иштерди көбүрөөк кылсак, биз Кыргыз мамлекетине жакшы болмок. Рахмат Айбек Жапарович. Жарайт. Чоң рахмат Айбек Жапарович. Башка суроолор жокпу? Урматтуу депутаттар, корутундусу баарыңыздарда бар. Аталган мыйзам долбоорун добушка коем. Макул. Рахмат чоң. Чакырылгандар кете берсеңиздер болот. 4-үнчү маселе, урматтуу депутаттар, дөңгөлөктүү транспорт каражаттарына орнотулушу жана же колдонулушу мүмкүн болгон жабдуулардын предметтери жана бөлүктөрү үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун макулдашылган техникалык эрежелерин кабыл алуу жөнүндө жана 1958 жылдын 20 мартында Женева шаарында түзүлгөн Бириккен Улуттар Уюмунун ушул эрежелеринин негизинде берилген расмий бүтүмдөрдү өз ара таануунун шарттары тууралуу макулдашууга Кыргыз Республикасынын кошулуусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын долбоору 1-чи окууда демилгечи министрлер кабинети баяндамачы транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Бариев Рыспек Жантаевич. Рыспек Жантаевич, чыксаңыз трибунага. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын автозаводдору
бир катар автоунааларды жана ага тиешелүү тетиктери чыгарууда, жаңы автозаводдорду куруулар пландаштырылууда. Кээ бир компаниялар өздөрүнүн ата мекендик жүк ташуучу унааларын, электрокарларын жана электробустарынын прототиптерин сунуштоодо. Бир нече моделдер гомологация этабынан өтүүдө. Бул ата мекендик автоунааларды Кыргыз Республикасында гана эмес, Евразия экономикалык биримдигинин бардык өлкөлөрүндө сатууга мүмкүндүк берет. Бирок бажы биримдигинин 018-2011 дөңгөлөктүү транспорт каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө техникалык регламентинде талап кылынган стандарттуу гомологация кымбат жана узак татаал процесс. Орто эсеп менен алганда, унаанын бир түрүн гомологдоо убактысы 1,5 жылдай убакытты талап кылат жана баасы 15 миллион сомдон башталат. Жогорудагы жактайлар ата мекендик авто өндүрүүчүлөр үчүн транспорт каражаттарын өндүрүүдө жана чыгарууда белгилүү бир тоскоолдуктарды жаратууда. Бирок 34 жана 35 пункттардагы ТР-ТС 018-2011 заводдук сыноолордун негизинде транспорт каражаттарынын тибин бекитүүнү алууга мүмкүндүк берет. Ошентип ата мекендик өндүрүүчүлөр ОТС-те сертификаттоо органына жана сынаа лабораторияларына заводдук сыноолордун отчетторун жана декларацияларын тапшыруу менен ала алышат. 34 жана 35 пункттарда айтылган жоболорду колдонуунун бирден бир шарты өлкөбүздүн Женева макулдашуусуна мүчө болушу болуп саналат. Бирок азыркы учурда Кыргыз Республикасы Женева макулдашуусуна мүчө мамлекет эмес. Учурда Кыргыз Республикасынан тышкары ЭАЭПтин бардык өлкөлөрү Женева келишимине мүчө. Бул мыйзамды кабыл алуу ОТС-те алуу жол жобосун арзандатат жана тезирээк кылат. Жогорудагы айтылгандардын негизинде министрлик бул мыйзамды колдоп коюңуздарды өтүнөт. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат. Суроо Айбек Жапаров сизде. Рахмат. Урматтуу баяндамачы, суроом сизге да. АТТС-ти сертификаттоо органы бизде жана ошолорду лабораториядан өткөрүү органы кайсыл? Жерде жайгашкан жана ким кылат аны? Бизде аккредитацияны берүү Кыргыз стандарт, бул токтоо. Ким кайсы служба кылат? Кыргыз стандарттын ичиндеги жана центр аккредитация берет, ал эми сертификация болсо, ал жана частный органдар кылыш керек, эгерде бул мыйзам кабыл алына турган болсо, сертификаттоо органдар берет. Туура эмес болуп калбайбы? Баасы канча болот? Канча убакытта бүтүрөт ошону? Бул эми азыркы мезгилде биздин өзүбүздө жанагы Женева келишимине мүчө болбогондугуна байланыштуу бул гомологдоосу абдан узак убакытты талап кылып атат жана өзүңүздөр жакшы билгендей биздин мамлекетте болбогондуктан жана Минскиде жана Россия Федерациясында жана НАМИ деген илимий изилдөө институттары өткөрүп атат. Бул Рахмат, сиз башка жака кетип калдыңыз. 1,5 жылдай убакытты талап кылып атат. 1,5 жыл көп да. Азыркы мезгилде. Эми өзүбүздө мисалы ата мекендик унаа чыгаруучу заводдор бизде бар да Кыргызстанда. Ооба. Ошону өздөрүнө эле бербейсиңерби? Мисалы. Жок, өздөрүнө эле кылбайбы? 1,5 жылды мисалы башка мамлекеттен эле өткөрүп келатпайбы ушул күндө? Өзүбүздө болгонуна байланыштуу эртерээк кылсак жакшы болмок. Эми Айбек Жапарович, ушул Кыргызстан жана сиз айтып кеткендей, ушул жанагы таможня биримдигине киргендигине байланыштуу биз жанагы 34 жана 35 пункту боюнча айтып атпайбызбы? Эгерде ушул Женева келишимине мүчө боло турган болчу болсок, өзүлөрү эле жана мен айтып кеткендей, заводдук шартында сертификаттардын документтерин өткөрүү менен ала алат, жеңилдетилген. Ошол бизде чыгарылып аткан, сиз белгилеп кеткендей, бизде азыр чыгарып аткан автомобилдин тетиктерин ошо жеңилдетүү максатында биз эгерде мүчө боло турган болчу болсо, ошо жеңилдетилген, убактысы да азаят, жана сиз айтып кеткендей ошо баасы да ылдыйлайт да, буюрса. Биз азыр колдоп берсек кандай болот? Ошону түшүндүрүп бериңизчи.
азыркы эгерде жанагы таможенный союздун азыркы мезгилдеги мен айтып кеткен 018/2011 жана дөңгөлөктүү каражаттардын коопсуздугу боюнча техникалык регламентине ылайык биз бул жана амалигацияны ошол толук циклын жана Россиядагы жана Намиде жана Минскиде өтөт. Эгерде муну колдоп бере турган болсоңуздар, сиз өзүңүз айткандай ата мекенди Кыргызстанда бизден сертификация бере турган органдар аркылуу алып калат дагы убактысы тездеп калат жана бул биздин авто өндүрүүчүлөр үчүн чоң колдоо болуп эсептелинет. Рахмат. Таможняда алыштырбай эле өзүн жеке алып кетсеңер болбойт беле? Биз азыр эми жанагы жок, эгерде биз бул Женева келишимине кире турган болчу болсок, анда жеке алып кетебиз. Анткени бизден башка бажы биримдериндеги бардык мамлекеттер ушу Женева келишимине мүчө болгондугуна байланыштуу өзүлөрү алып кетип атышат да. Рахмат. Бул маселени колдойбуз, колдоп коюш керек, урматтуу коллегалар. Бул биздин ата мекендик ишканаларга өздөрүнө лабораториясы болот жана ошондой эле сертификат берүүгө дагы өздөрү катышканга толук укугу болуп калат экен. Рахмат. Чоң рахмат. Кийинки сөз Адахан Кимсанбаевичте. Урматтуу министрдин орун басары, амалогация деген эмне? Автомобилдик амалигация бул транспорт каражаттарынын же белгилүү бир транспорттук компоненттин ар кандай жөнгө салуучу органдар тарабынан коюлган талаптарга жооп беришин текшерүү процесси. Ошонун кыргызчасы кандай болот? Бул эми кыргызча айтканда бул жанагы ошол талапка жооп берет же транспорт же болбой турган болчу ошонун кандайдыр бир бөлүгү запчасти жооп берет дегенди бекитүү процесси болуп эсептелинет. Эмне үчүн ошентип жазбайсыңар? Жөнөкөй тил менен айтканда. Ошентип эмне үчүн жазбайсыңар? Эми өзү эл аралык эмеде ошо амалогация деп айтылат экен. Эл аралык болобу, башка болобу, ошону кыргызча жазбайсыңар мыйзамга. Глазасын карап койгула, ушасын текшерип койгула дегендей кылып жазбастан жөн эле ошону сиз айткандай кылып жазбайсыңарбы кыргызча ошону? Эми мыйзамдын беренесинде ошондой эле жазылган ошол. Ким жазды ушул мыйзамды? Эми мыйзамдын биринчи беренесинде биз азыр Ким жазды мыйзамды? Ким сунуштап атат? биз сунуштап атабыз Кыргыз. Сунуштасаңар жазбайсыңар ошондой кылып көчүрүп эле алып келе бербей. Окуган киши түшүнүш керек да. Мыйзамда биринчи беренеде дөңгөлөктүү транспорт каражаттары, Ошентип жазгыла. дөңгөлөктүү каражаттардын орнотулушу жана колдонулушу мүмкүн болгон жабдуулардын предметтери жана бөлүктөрү үчүн Бириккен Улуттар уюмунун макулдашылган техникалык эрежелерин кабыл алуу жөнүндө жана 1958-жылдын 20 мартында Ошону бир сөз менен амалогация деп атабы? ошол макулдашууга кошулсун деп турат да. Анан биз сиздерге баяндаманын ичинде амалогациясын айтып берип атабыз да. Так. Ал эмне деген амалогация? Жана айтып кетпедимби сизге ошол Ошону эмне үчүн талаптарга жооп жазбайсыңар? берүүсү деп. Эмне үчүн жазбайсыңар? Кыргызча эмне үчүн жазбайсыңар? Урматтуу кесиптештер, биз мыйзамдарды кабыл алганда жөнөкөй окуп аткан кыргыз жарандар эмес, депутаттар да түшүнбөйт. Ушундай мыйзамдардын кереги барбы? Биз муну көптөн бери айтып келебиз, бирок Россия кече өзүңүздөр көрдүңүздөр, сырттан келген сөздөрдү колдонбоо жөнүндө Путин тарабынан чечим чыгып, ушундай чара колдонуп атат. Биз да ошого барышыбыз керекпи? Жазбайсыңар, мына өткөндө эле биздин кесиптештер айтты. Ошо Индия менен инвестиция. Кыргызчасы башка, орусчасы башка, англисчеси башка. Кайсыны иштейт? Пролонгация деген эмне? Пролонгация түзүлгөн келишимдин срогун узартуу. Ушунча болбойбу кыргызча? Болот. Эмне үчүн пролонгация болот? Секвестирование деген эмне? Секвестирование деген бөлүнгөн акчанын каражатын кыскартуу. Баракелди. Бар го бир эле кыргыздын тили менен кыскартуу, узартуу. Аны жөн эле болбой эле секвестировать этип койдук. Же канчалык түшүнүксүз сүйлөсөк ошончолук акылдуу болуп көрүнөбүз деген позиция. Бул болбойт андай. Амалогация. Муну биринчи окууга алып келип атасыздар. Ошонун редакциялык тарабын сөзсүз түрдө кайра карап чыгышыңыздар керек. Бул бир суроо. Экинчиден, эл аралык техникалык регламентти мындай коелу.
Мисалы, Нарында болобу, Баткенде болобу, Ошто болобу, машинага газ орнотом деген болсо, эмне үчүн аларды Бишкекке келип каттоодон өткөртүп атасыңар? Эмне үчүн жеринде, Нарында, Баткенде, Ошто, эмне үчүн уруксат бербейсиңер? Бул боюнча мендеги маалыматты эле айтып коеюн. Бул эми башка органдар бул иш менен алектенет. Экономика жана коммерция министрлигинин алдындагы ошо Кыргызстандарттан аккредитациядан өткөн лабораториялар сертификат берет, жана сиз айткандай. Анан ошол себептүү чындыгында ошондой кемчилик бар экен. Бул жанагы Бишкекте гана аккредитациядан өткөн лаборатория бар болгондугуна байланыштуу. Сиз айткандай алыскы райондордогу жана газ койгон кошумча жанагы өзгөртүүлөрдү кийирген биздин жарандарыбыз ошо убара болуп Бишкекке келет экен. Министрлик менен сүйлөшүлдү. Министрликте ошо Кыргызстандар башка жердеги лабораторияларга ошол аккредитация берүү боюнча бир гана бул жерде маселе бар экен. Ошол лабораторияларга баягы кеткен каражаттын көлөмү чоңураак экен. Ошол себептүү жанагы алыскы райондордо жеке лабораториялар ачкысы келбеген, ошо каражат маселеси экен. Бирок бул боюнча экономика жана коммерция министрлиги менен сүйлөшкөнбүз. Алар ошо ачат буюрса. Бул урматтуу министрдин орун басары, экономикалык маселе эмес. Бул коопсуздук маселеси. Бул бир жагы. Экинчи жагы, ошол 40 литрлик газ орнотом деп Акталаадан ошо Бишкекке келиш керек. Ушул жерге келип саргарып туруш керек. Сүлүктүдөн келиш керек, ушул жерге саргарып туруш керек. 1200 чакырым жүрүп келиш керек. Бул деген азаптын азабы эмеспи? Болгондо дагы биз экологиялык тармакка өтөбүз деп атабыз. Анда ошондой шарттарды түзүшүбүз керек да. Эмне үчүн бүт баарын алып келип Бишкекке тыгып алгансыңар? Ансыз деле тыгындан башка маселе жок биздин Бишкекте. Эмне үчүн ар бир областка ошончо мүмкүнчүлүк бербейсиңер? Мына техникалык регламент деп эл аралык регламентке өзгөртүү киргизип атасыңар өзүңөрчө. А Кыргызстан өзүнүн колунан келе турган нерсени эмне үчүн жасабайбыз? Сизде маалымат барбы? Канча машина соңку мына жылдын башынан бери, азыр 4-ай кетип баратат. Канча машина газ орнотту? Бул боюнча бизде маалымат жок. Анткени себеби бул жана сизге айтып кеткендей, бул жанагы экономика жана коммерция министринин алдында Кыргызстандарттын мына ошону бизнес кылып алгансыңар. Мына көрдүңүзбү? Түздөн түз сизде министрлик билбейт, а муну ошо коммерция министри билет. Себеби бул коммерция. Бул чайкоочулук. Бул ушул жерге алып келмей, акчаны ушул жерде калтырмай, бүтүндөй жарандарды кыйнап ушул жака кыйнап алып келмей. Себеп жеринде кармаган болсо, сенде сертификат жок экен деп ошолорго айып пул салуу. Анан казынаны толтуруп атабыз дейсиңер. Бул боюнча жерлерде ачылган атат. Казакхан Кимсанбаевич. Качан? Эми жанагы лабораторияларды ачабыз деп айтты. Анан мен тактап туруп сизге кагаз түрүндө берейин. Ким ачат аны? Ошол Кыргызстандарттын аккредитациядан өткөн жеке ишкерлер лаборатория ачышат. Качан? Мен айтып атпаймынбы сиздерге, мен экономика министри менен тактап туруп кат түрүндө берейин. Бул сизге тиешелүү маселе, экономика министринин эч тиешеси жок. Бул анткени себеби унаа маселеси болуп атат. Унаа маселеси, бирок жанагы сиз айткандай ошол жана газ коюу, башка кошумча каражаттарды коюу биринчиден ошол аккредитациядан өткөн диагностикалык борборлор сертификат берет. Ошонун негизинде МВД, Ички иштер министрлиги анын техникалык талонуна печать басып туруп өзгөртүү кийрет да. Ошол себептүү бул негизинен ошол эки министрликке тиешелүү, бирок мен кайрылып туруп тактап туруп сизге жооп берейин. Рахмат. Сиз кече Ошко жаңы барган жетекчинин агасы же иниси эмессизби? Жок. Я. Жок. Аябай окшош экенсиңер. Сүйлөгөнүңөр дагы. Биз кантип ишенсек болот? Мына ошол редакциялык жагын карап, анан жанакы коюп аткан маселелерди так жообун качан алсак болот биз? Жанагы сиз айткан жанагы транспорт каражаттарына техникалык өзгөртүүлөрдү кийрүү боюнча мен бир ушул жуманын аягына чейин МВД менен экономика министрлигине алып жооп берем. Ал эми сиз айткан бул жанагы текст боюнча биз карап чыгабыз. Ал биринчи окууда, экинчи окууга чейин. Жарайт. Ишенгим келет. Рахмат.
Рахмат. Кийинки сөз Нуржигит Кадырбеков сизде. Чоң рахмат. Оң рулду автоунааларга алып келгенге бизге тыюу салынган. Белгилүү бир себептерден улам. Эми мунун өзүнүн жүйөсү бардыр, себеп бардыр. Мен аны бир талкууга келбейт азыр. Бирок ушунун акыбетинде Кыргызстан иш жүзүндө автомобилдерди кандай сапаттагыларын алып келип атат? Чын-чынына келгенде траш деп коет. Бул таштандыларын алып келип атат да. Мен түз эле айтып атам, таштандылар. Анткени Европада, Чыгышта, Батышта, Японияда, Германияда белгилүү бир мөөнөттөн кийин машинаны таштайт. Утилизацияга да акча керек. Мынтип бир компанияга утилизацияга акча берип, кымбат аны утилизациялагандан көрө, мындай жокко чыгаргандан көрө, Кыргызстанга окшогон өлкөгө арзан сатып ийсе, биз жыргап минип жүрөбүз да Германиянын машинасы, Япониянын машинасы депчи. Бул эми айла жоктон болгон иш болуп атат. Ошондон улам мына мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча өлкөдөгү жеңил унаалардын 86,6% 15 жыл болгон машиналар экен. Мындай машиналарды мындай карап да койбойт да өнкөн өлкөлөрдөчү. Ал жака барсаң бензини да билинбейт, экологиясы да башкача, абага пайдасы зыяндуу газдар көтөрүлбөйт дегендейчи. Ошон үчүн мен бул демилгени колдойм. Кыргызстанда жаңы автоунааларды топтоо иши колго алыныш керек да. Фабрикалар болобу, заводдор болобу, алып келели. Бирок сиз азыр ушундай тил менен айтып бердиңиз, эми туура эле түшүнөм. Терминологиялар менен жөнөкөй түшүнбөй калды да, мен сиздин сөзүңүздү перефраза кылып айтып берсем болобу кайрадан? Кыргызча. Сен өзүң да түшүнөйүн, бизди угуп аткандар да түшүнгөндөй болсун. Мисалы Кыргызстанда жаңы автоунаа чыкты. Мейли топтоштуралы, же бир тетиги чыкты. Тетиги чыккандан кийин бул чындыгында сапаттуу, коркунучтуу эмес, эртең бүрсүн айда баратканда өрттөнүп кетпейт, жолдон чыгып кетпейт, дөңгөлөк чыгып кетпейт деген гарантия керек. Ошол гарантия кайдан дегенде бир лабораториядан өтүш керек, туурабы? Ошондой лабораториядан өтө турган мурдагы СССР мамлекеттеринде КМШда эки эле жер бар. Бири Минск, бири Россия. Нами деп айттыңызбы? Ооба. Ошондой бир заводдордон гана өтөт. Толук цикл деген баштан аяк. Ошолор жарайт десе жарайт, жарабайт десе эч ким албайт да, карабайт да. Ошону менен ал да мусорго айланат, чыкпай жатып, туурабы? Туулбай, туна чөктүргөн ошо болот. Туура. Түшүндүрө алдымбы? Түшүндүрө алдыңыз. Анан айтып атасыз, Россия же Белоруссияга бара турган болсо биринчиден канча сом болот дедиңиз, чыгашасы жок эле. 15 миллион. 15 миллиондон кем эмес. Байкуш жана Белес автобусун чыгарып алып, анан биздикилер кыйын болуп сурады сертификат деп. Белоруссияга барып ошончо акчага өткөзүп келди. Аны бир мамлекеттен колдойн деген эч ким жок. Ошондой жагдай туура эле түшүндүрүп атамбы? Мен туура эле түшүндүмбү өзүм? Туура түшүндүңүз. Эми ага дагы 1,5 жыл кетет экен. Эгерде биз ушул келишимге кошулсак, акыбал жеңилдейт, чыгашы да жеңилдейт, анан срок дагы, мөөнөт дагы азайат деп атасыз. Эмненин эсебинен? Кыргызстанда лаборатория ачабызбы? Же Европага алып барып келген арзаныраак болобу? Кыргызстанда лаборатория ачабыз. Түшүнүктүү. Ал лабораторияны эмненин негизинде ачабыз? Келишим түзөбүзбү? Же бир ишкананын филиалы болобу? Же франшиза кыласыздарбы? Кандай кыласыздар? Эгер кичине сиз эң туура айттыңыз баардыгын. Эгерде мүмкүн болсо мен кошумчалап койсом болобу? Жанагындай эл түшүнөт деп айтып атпайсызбы? Сиздерге келердин астында, бул мыйзамдын келердин астында биз дагы көзүбүз менен көрөлү деп ушул Бишкек шаарында, Восточный промзонада ушу Кыргыздын эле жаш жеке ишкерлери, өзүңүздөр рекламадан деле көрүп жүрсөңүздөр керек, Нембл деген электро автомобилдерди чыгарып атыштыр балдар. Анан негизи бул Женевалык келишимге кошулууну бирден бир суранган ошол биздин авто өндүрүүчүлөрдүн суранычы. Анан биз атайы барып көрдүк. Көрсөк ошо балдар сиз айткандай өз демилгеси менен өткөрүп келишиптир. Чоң суммада жанагы сиз айткандай ошол Россияга, Намиге барып өткөрүп келишиптир, көп убакытты алып туруп. Анан ошолор бир нерсени айтып берип атат да, мисалы ошого ар бир тетигин сала турган болсо, Кыргызстандан күскү же айнегин чыгара турган болсо, ошону кайрадан ошо жака алып барып өткөрүп келиш керек экен да, өзгөрүп калса. Анан ошол машиненин мисалы лобовой терезеси жана Геленвагендик экен да. Ошол туура келет экен, ал 80 канча миң сом экен да. Анан ошол балдар айтып атат, эгерде ушуга мүчө болуп калсак, сиз айтканда Женева келишимине мүчө болуп калсак, бизде Айнекстан, токмокто айнек чыгарган заводдор бар да. Алар жанагы ошо Намиге башка жака барып, акча коротуп, жанагы одобрение алып келгиси келбейт да. Ошол себептүү иштеп атышат.
эгерде бизден одобрение берип кала турган болчу болсок, ошолордун эле ошо бизден Айнекстан же болбой турган болсо Токмоктон биздин бир завод алардын лобовойун чыгара баштаса, бир 6000 сом болуп калат эле дейт да биздин ошо айнектери. Жана ошол себептүү жана сиз айткандай ошол биз ошол авто өндүрүүчүлөргө жолуктук да, аларга бул ошо сиз айткан жана сиздикин улап кетейин, ошо бизден аккредитациядан өтөт, бизден ошол орган аккредитация берет, анан жеке лабораториялар ачылат дагы, ошолордун кагазынын негизинде эле өтүп калат да. Мынакей өтө жакшы. Буга чейин баягы с точки зрения банальной эрудиции я бы не отрицал эмоций парадоксальных тенденций дегенде эле болуп калганда, көпчүлүк сөздөр түшүнүксүз болуп калган. Азыр жөнөкөй жатык тил менен элге түшүнүрө алдык деп ойлойм да. Демек муну колдош керек. Анткени Кыргызстандын бизнесмендерине, бизнесине, ишкерлерине шарт түшүп берип атпайбызбы? Өзгөчө жаңы технология багытында иштейбиз, автоунаа чыгарабыз, электромобилдер чыгарабыз дегендерге жакшы шарт түзүлөт экен. Негизинен ушундай вариация болуш керек да. Бир эле заводко байлап койсоң же бир эле борборго байлап койсоң, Россиядагы Минскиге, алар каалагандай калчайт да. Эгерде бара турган жери көп болсо, кааласа бара берсин тигил жака деле. Бул деген ал жака тыюу салбайт да. Тыюу салбайт. Бирок бара турган, кайрыла турган, кызмат көрсөтө турган чекиттер көбөйөт экен. Ооба. Кудайга шүгүр, бул аябай жакшы нерсе. Негизи эле ЭАЭС биз үчүн өтө маанилүү, бирок технологиялык жактан өнүккөн батыш чыгыш мамлекеттер менен дагы алардын стандарттары менен иштегенге барышыбыз керек. Мен муну толугу менен колдойм. Дагы бир нерсе. Сиздерде маалымат базасы барбы? Бизде азыркы күндө автомобиль транспорттарын чыгарып аткан, же топтоштуруп аткан, же тетиктерин чыгарып аткан канча ишкана, завод, фабрика бар? Эми бизде бул боюнча так маалымат жок. Анткени себеби булардын уруксаат берүүсү саясаты жана айтып кеттим, эми кайра кайталайын, экономика жана коммерция министрлигинде. Ал эми бирок биз ошол баары менен бизде чыгарып аткан жана автобус чыгарып атат. Азыр жана Өзбекстан менен биргеликте машина чыгарабыз деп атпайбы? Ошол Өзбекстандын машинасы бизден келип чыга баштаса деле кайра ушул одобрение алыш керек болот да. Ошол себептүү бул так маалымат коммерция министрлиги. Мен сиздерден бир деген сурайын. Бул жакта өкмөттүн өкүлү дагы отурат. Биздин ишкерлерге дагы мындай ишеним керек да. Өзүң ишенбесең, башкасына эч ким ишенбейт. Кыргыз өкмөтү, кыргыз жарандар, кыргыз кардалдар ишенбесе, башка ким ишенет? Араңдан зорго кыйналып автобус чыгарса, биздин ишкерлер атын айтпай эле коеюн. Чоң эле мамлекеттик кызматкер телевизордон чыгып алып ат арабы деп атпайбы? Жок дегенде ошо жаман сөзүн айтпай эле койбой, мейли жакшы сөзүн айтпасын. Анан чет өлкөдөн акча коротуп, бирдеме алып келгенде эле кыйынбыз. Мынча автобус алып келдик, аны өзү чыгаргансып. Анан мынча машина алып келдик, мынча мусор чыгара турган автобус алып келдик. Жана башкаларды айтып беришет да. Бирок өзүбүздүн ишкерлерге моралдык жок дегенде колдоо көрсөтүш керек. Мына мисалы айтып атасыз. Дагы бир жыл кайталаңызчы. Россиядан Нами аркылуу экспрессион өтүп келиш үчүн, сиз айткандай амалогация кылыш үчүн канча акча кетет? 15 миллион сомдон жогору. Бизден бир автобус чыкты, же электромобиль чыкты. Ошол акчаны бересиздерби, жок дегенде мамлекеттен колдоо барып силер өткөзүп келгиле деп. Же эмне болсоң ошо бол, аксынын башын жошо бол дейсиздерби? Эми мамлекеттен берилет деп айта албайбыз да. Бирок ушул саясатты кылыш керек. Анткени Hyundai эмне үчүн Hyundai болду? Мамлекеттик саясат бар, аны колдой турган. Азыр креативдик экономиканы дагы колдоп атат, билесиз. Жеке компанияларды керек болсо, жанагы БТС деген группаны колдоп атат мамлекет. Кадимкидей каржылайт экен, ошолор өлкөгө 12-13 миллиарддайбы ушундай акча келет экен. Ошон үчүн ушул жактарында карасаңыздар, биздин өндүрүшчүлөрдү башында керек, бала деле тай басканда кичине таяп жөлөп коюш керек да. Анан өздөрүнүн киндигин өздөрү кесип атса, жок дегенде бир жылуу сөз айтпай ат араба деп атсаңыздар кантип өнүгөт? Ушундай бир тыянак кылсаңыздар, мен колдойм, кош колдоп. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Эске алабыз. Суроо жокпу? Рысбек Жантаевич, биздин эми кесиптештер абдан туура маселени айтышты да. Баарын эске алып, сиздер ошол долбоор боюнча иштеп чыксаңыздар. Урматтуу депутаттар, суроо жок экен анда. Аталган мыйзам долбоорунун корутундусу баарыңыздарда бар. Доошко коем. Рахмат. Бешинчи маселе, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасы менен Саут өнүктүрүү фонду ортосундагы Суусамыр Талас Тарас автожолун реконструкциялоо 4-чү фаза долбоору боюнча кредиттик макулдашуунун жана Кыргыз Республикасы менен АПЕК эл аралык өнүктүрүү фонду ортосундагы Суусамыр Талас Тарас автожолун
реконструкциялоо 4-чү фаза долбоору боюнча кредиттик макулдашуунун долбоору макулдашууга демилгечи транспорт жана коммуникация министрлиги, баяндамачы транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Дасалиев Акуналы Атамырзаевич, сөз сизде. Урматтуу комитеттин мүчөлөрү жана төрага, Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдер жөнүндө мыйзамынын беренесине ылайык Кыргыз Республикасы менен АПЕК эл аралык өнүктүрүү фонду ортосунда Суусамыр Талас Тарас автожолун реконструкциялоо 4-чү фаза 104,6 жана 197,6 километринин алкагында долбоору боюнча кредиттик макулдашуунун долбоору сиздердин карооңуздарга киргизилүүдө. Суусамыр Талас Тарас автожолу Кыргыз Республикасындагы эң маанилүү транспорттук коридорлордун бири жана эл аралык маанидеги жол болуп саналат. Азыркы реконструкциялоону талап кылган участоктун узундугу 93 километр түзөт. Долбоордун бөлүк толугу менен Талас областынын аймагындагы жайгашкан жана Талас шаарынын батыш чек-арасынан башталат. Андан ары жол батыш тарапка Казакстан Республикасынын мамлекеттик чек-арасына Кичи Капка посту жана Талас облусунун Кара Бура, Манас жана Бакай Ата райондорун камтыйт. 2017 жылдын 11-июлунда Кыргыз Республикасында өткөн Араб координациялык тобунун катышуусу менен Тегерек столдун 3-чү жыйынынын жыйынтыгында бул долбоорду Араб координациялык тобу тарабынан каржылоо жөнүндө макулдашууга жетишилген. 2022 жылдын 6 октябрында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин фискалдык жана инвестициялык саясат боюнча кеңеш тарабынан долбоор жактырылган. 2022 жылдын 15 декабрында АПЕК эл аралык өнүктүрүү фондунун башкаруучулар кеңеши бул долбоорду жактырган. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 22 сентябрындагы номер 502-р тескеменин негизинде министрлердин жана ведомстволордун өкүлдөрүнүн катышуусунда 2023 жылдын 28 мартында кредиттик макулдашуунун долбоору талкууланган. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин кайрылуусунун негизинде АПЕК эл аралык өнүктүрүү фонду жогоруда айтылган автожолду реконструкциялоо үчүн 15 миллион акш доллары өлчөмүндө насыя төмөнкү шартта берилүүдө. Биринчи насыя төлөп берүү мөөнөтү 20 жыл. Экинчи жылдык жеңилдетилген мөөнөтү 5 жыл. Пайыздык ставкасы 1,25%. Комиссиясы 0,5%. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдер жөнүндө мыйзамынын 7-чи беренесине ылайык Кыргыз Республикасы менен Саут өнүктүрүү фонду ортосундагы Суусамыр Талас Тарас автожолун реконструкциялоо 4-чү фаза 104,6 километрден 197,6 километрине чейин долбоору боюнча кредиттик макулдашуунун долбоору сиздердин карооңуздарга киргизилүүдө. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын
22 сентябрындагы номер 502-er тескемесинин негизинде 2023 жылдын 14 мартында министрликтердин Рахмат, кыскартсаңыз урматтуу баяндамачы. Сиз айтып аткан нерсе биздин колубузда бар бардыгы. Ооба. Кыскартсаңыз. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин кайрылуусунун негизинде саут өнүктүрүү фонду жогоруда айтылган автожолду реконструкциялоо үчүн 112 миллион 500 миң саут реалы болжол менен 30 миллион акш доллар өлчөмүндө насыя төмөнкү шарттарда берилүүдө. Насыя төлөм мөөнөтү 25 жыл, жылдык жеңилдетилген мөөнөтү 5 жыл, пайыздык ставкасы 1,5% жылына мезгили менен алынуучу жана алынбай калган суммада. Мен сөзүмдүн аягында азыркы аталган Суу-Самыр Талас жолун ушул отурумга чейин урматтуу депутаттар, сиздер 50 миллионду макулдашуудан өткөн. Мына азыр бүгүнкү күнү азыркы аталган жолго толугу менен азыр жолго керектелүүчү ошол сумма азыр бүгүнкү күнү тапталып атат. Азыр колдоп берсеңиздер, бул Суу-Самыр Тарас жолу уже жолдун башталышы уже күтүлүүдө. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат. Суроо берүү үчүн Адахан Кимсанбаевич сизде. Рахмат, урматтуу министрдин орун басары. Жолдун узундугу 92-93 чакырым экен. Европалык стандарттарда 1 километр жол 1 миллион доллар деп эсептелинет да. Биздики андан да ашып кетип бартабы. Мына жалпы баасы 89 миллион 300 миң доллар болот экен, курулуш өзү. Анын калганынын баары консультациялык кызмат көрсөтүүлөр дейт. Канча консультант бар? Кеңешчилер да, консультант деп ушу кыргызча жазгыла деп такыр жаздыра албай койдум. Консультация деген кеңешпи? Биз мурун баягы ошол баягы текшерүүчү фирмалар катары атачук. Азыр ошол маанини консультанттар түшүндүрүп калды да. Бул консультанттар деген ушул проект башталгандан бери ушулар көзөмөлдөп. Ушулар ким? Ошо консультанттар. Кимдер алар? Консультанттын өзүнүн карамагында бир сотрудниктер болот, бир 5-6 адам. Ким алар ошолор? Булар дагы ошол баягы конкурстук негизде келген Кимдер, кайдан келет? специалисттер болот да. Кайдан келет? Бул ошол азыркы мына аталган фонддор ушулар тарабынан тандалат да. Кайдан келишет алар? Бул өзү ошол мындай конкурстардан өткөн специалисттер келет да. Жана Манас Бердибековдун Жалпак шөжө деген бир сатирасы бар эле да. Ошо Жалпак шөжө болуп атабыз да. Мен кайдан келет, кимдер десем, бул ошол, эми ошолордон келгенден кийин анан ошолор келет да. Кайдан келет? Кимдер келет? Кандай шартта келет? Бул ошол Ошол. Азыр ИБРдин директору дагы мен менен кошо келген. Ушул маселе боюнча жооп берип койсун. Уруксат берсеңиз. Жооп берип коеюн. Адахан Кимсанбаевич, атым Эсенбеков Телек, Ислам өнүктүрүү банкынын долбоорлорун ишке ашыруу тобунун жетекчисинин милдетин аткаруучумун. Бул сиз айтып аткан консультанттык компанияны бул Ислам өнүктүрүү банкы каржылайт. Жалпы суммасы 3 миллион доллар деп алдын ала коюп жатабыз. 3 миллион эмес, 15 миллион 700 миң деп алып атасыңар. Жок, анын ичинде 15 миллион деп
3 миллион негизи консультантка кетчү 3 миллион. Кайсы жерде жазылып турат 3 миллион деп? Общий план финансирования бар. Азыр бул кредит макулдашууларда жок. Бул общий ислам өнүктүрүү банкынын. Сиз кечирип коесуз. Бизге көрсөтпөгөн кагазга биз кол көтөрүп ушул жерден колдоо көрсөтө албайбыз. Эгерде каткан кагаздарыңар болсо толук бергиле. Биз бул жерден окуп атабыз. Ошол кеңешчилериңерге, көзөмөлдөөчүлөрүңөргө, долбоорду башкаруучуларыңарга күтүлбөгөн чыгымдарга 15 миллион 700 миң деп атабыз. Толук жооп берип коеюнбу? 15 миллион 700 миң. Ушуну кыргыз элинин мойнуна илип атабыз биз. Ушуну төлөп беребиз деп атабыз. Биз кепилдик берип атабыз жогорку кеңеш катарында. Биз мойнубузга алабыз, бул карызды төлөйбүз деп атабыз. 15 миллион 700'тün içinde 11,7 миллион бул непредвиденный расходы, күтүлбөгөн чыгымдарга. Кайда жазылып турат ал? Күтүлбөгөн чыгымдарыңар эмне? Кыргыз жетекчилери барып калса лента кыркмай калабы, же тай соймой калабы? Эмнеге күтүлбөгөн чыгымдар? Күтүлбөгөн чыгымдардын жарымы бул эскалация деп коебуз. Эмне деген ал кыргызча? Бул баа эгер баалар кымбаттап кетсе, ар кандай инерттик материалдаргабы, ошентип жазса болобу? Битумдаргабы. Ошентип жазса болобу? Болот. Я. Болот. Же эскалация десе түшүнбөй калса жакшыраак болобу? Кандай болот? Эскалация деген сөздүн мааниси кандай өзү? Эскалация деген бул курчуу деген. Бир нерсени курчутуу деген. А сиз эмне деп жооп берип атасыз? Мына карагыла. Урматтуу кесиптештер. Ушул бүтүндөй 89 миллион жумушту көзөмөлдөп башка кылыш үчүн Кыргызстан 15 миллион 700 миң доллар төлөп бериш керек экен. Алар кимдер десе жооп жок. Кожоюн өзү билет деди. Кимдерди киргизишти? Канча киши болот алар? Бул консультациялык компанияга 3 миллион каралып жатат. Канча киши болот? Бул жерде эң биринчи этапта консультант келгенден кийин бул деталдуу долбоорду карап чыгат. Ошол долбоордун чыгымдарын сметасын санап чыгат. А силер санай албайсыңарбы? Бул деген негизи проектный сметалык документ даярдагандан кийин силер эмнеге даярдабайсыңар? Министрлик эмне кылып отурасыңар силер? Азыр биздин мамлекеттик эгерде ишкана жасап шашпай тур жигит. А министрлик эмне үчүн даярдабайт ал долбоорду? Бул азыркы бул долбоорду негизинен ошол баягы АБРдин өзүнүн специалисттери даярдайт. А силер эмне үчүн даярдай албайсыңар? Жок, биз дагы кошо даярдашабыз. А силер канча аласыңар ошондо? 3 миллиондун ичинен канчаны аласыңар силер? Жок, биз бул бекер иштейсиңер. Бекер иштейбиз. А эмне үчүн иштейсиңер анда? Биздин группа реализация проектов деген атайын өзүбүздүн группабыз бар. Ал баардык министрликтерде бар. Министрликтин атынан. Ошолор ошол АБРге кайсыл баягы донорлук фонддорго биз аркылуу ошолор жардам берип, ушул проект аткарганга биз түздөн түз дайыма бирге иштешебиз. Мен түшүнбөйм. Долбоорду силер даярдайсыңар. Уруксат, Бадахи Кусаевич. Ким? Эсенбеков Телек. Жооп берип коеюнчу. Бул жерде мен айтып келатканым, бул бүт ошо консультант аткарган иштерди айтып коеюн деп атам да. Андан кийин подрядчыны тандоо үчүн алдын ала квалификациялык документтер даярдайт. Андан кийин тендерлик документтер даярдайт. Ким даярдайт? Ушул биз тендерден алып аткан консультанттык компаниябыз. Министрлик эмне иш кылат? Эмне жумуш кылат министрлик? Чай ичеби? Жок, министрлик карап отурабы ошолордун ишине? Эмне жумуш кылат министрлик? Эгерде силер долбоорду дагы алар даярдап берсе, эсебин да алар чыгарып берсе, шагылды дагы алар тандап берсе, кумду дагы алар эсептеп берсе, силер эмне жумуш кыласыңар?
Эмне керегиңер бар министр? Долбоорду министрлик даярдап атат. Эми үчүн аларга акча төлөп атасыңар анан? Булар Сырттан бир келгендерге. гана ошол инженерный оценка деп коебуз. Эми үчүн силер өзүңөр баалай албайсыңар деп коесуңар эмес. Ошо инженердик баа берүү дейт. Эми үчүн силер баалай албайсыңар? Бул ошол Акылыңар жетпейби? бул ошол биздин каржылап жаткан Ислам өнүктүрүү банкынын, Шарты. Сауат өнүктүрүү банкынын шарттары боюнча. Баракелде. Алар өздөрүнүн кызыкчылыгын коргоп атат. Силер өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарды берип атасыңар. Кайсы мамлекетте бар ушундай? Өзбекстанда ушинтип көргүлөчү. Биздин ушул унаа министрлиги иштейт, бирок сырттан келгендер бизге өлчөбүн эсептеп берет деген. Ошол замат министр кызматтан кетет. Урматтуу кесиптештер, биз канчанчы жолу ушундай кредит коюп атабыз. Кайра уламдан улам, азыр билегибиз эмес чыканабызга чейин кишенди салып койдук биз. Ар жума сайын кредит алып атабыз. Ар жума сайын карыз алып атабыз. Карыз алганда дагы мына өзүңүздөр көрүп коюп атасыздар. Очойгон акчалар кайра кетип баратат аларга. Министрлик бар, өкмөт бар, областтык администрация, райондук администрациялар бар. Департаменттер бар, толгон токой. Бирок алар эч нерсе жасай албайт. Сырттан келген 3 кеңешчиңер баарын жасап берет экен дагы 15 миллион 700 миң долларды чөнтөккө салат экен да кетет экен. Аны кыргыз эли кийин төлөп берет экен карыз катары. Менин сунушум, Рыспек Исламович, четке кагышыбыз керек. Четке кагыш керек. Атахан 10 миллион, 15 миллион 700 миң бул күтүлбөгөн чыгымдар, долбоордун аудити деген нерсенин бүтүндөй баары көз боомочулук. Мен ушул сунуш кылам. Бир маселеде мына сиз азыр айтып аткан ушул эл аралык деңгээлдеги ушу жолдун баягы категориясына жеткизиш үчүн бул каралып аткан сумма ошол жерден аныкталып атат. Бизге мына биздин ошол жолду куруш үчүн ошо мамлекеттин ошого каражаты жетпеген үчүн ушул донорлорго кайрылып атабыз. Анда жогорку кеңешке кайрылгы Акылбек Жапаровдун колу менен иштете бергиле. Эмне килесиңер жогорку кеңешке? Жок, кечирип коесуз. Ошол мына азыркы көрсөтүлүп аткан шартта өзүңүз ойлоп көрүңүз, 20 жылда азастан бөлүп төлөйт экенбиз. Мындай возможность азыр эч ким бербейт бизге. Бербейт эмес, эч ким албайт мындай шартта. Эч ким албайт мындай шартта. Мына башта 0,7 деп айтышат элеңер. Азыр мына 1,5%, бул 1 административдик чыгымдарды жабуу үчүн Кыргызстан дагы 1,5% төлөп берет. Экинчиден, Кыргыз министрлер кабинети бардык салыктардан бошотуп туруп, мамлекеттик казынанын эсебинен 10 миллион акча долларын кошумча каржылоосу каралган дейт. 89 миллион доллар турган ишке биз дагы 10 миллион кошобуз, ошондо 115 миллион доллар болот экен. Биз эми азыр мындай, урматтуу кесиптештер. Атахан Кимсанбаевич, инфляцияны эске алып, токтоп турсаңыз мен сүйлөп алайын. Сизге сөз бере элекпиз. Күн тартибинен алып турбайлыбы, министр өзү даярданып бүт сиздин сунуштарыңызды эске алып келишсин. Процедурный. Ошондой кылбайлыбы, Атахан Кимсанбаевич? Процедурный. Кандай дейсиз? Мен сунуш берем. Бул маселени бүгүн күн тартибине алып турайлы. Министр өзү келип, өзү зачта кылсын, бизге так түшүндүрүп берсин. Мен сунушумду добушка коюңуз. Сунуш. Уруксатпы? И в следующий раз, когда будете предоставлять материалы, и Минфин, и Минтранспорта, и те, кто занимается, вы даете вообще тут такая каша. Как сидеть, это нужно сидеть и разбирать. Снятие денежных кредитов, по какому, с какого фонда, сколько, потом что такое обмен опытом, который дополнительный исламским банкам. Потом вы даете какие-то цифры в реалах, вы при этом не пишете, какой курс мы должны считать на калькуляторе, какие деньги. Упорядочьте, пожалуйста, информацию, подавайте ее в положенном виде. Спасибо. Рахмат. Нурис Кадырбекович, добушун Айбек Жапаровдун, Атахан Кимсанбаевдин сунушун добушка койбойлу, күн тартибинен алуу боюнча. Мен бир нерсени айтып коеюнчу.
ушул жерде баягы күтүлбөгөн чыгымдар Сауд Арабиясынан ала турган акчадан 3,34 миллион доллар күтүлбөгөн чыгымдар болот экен. Ал эми ОПЕКтен ала турган карыздан 1,67, эми 1,5 миллион доллардан ашык АКШ доллары бул күтүлбөгөн чыгымдар болот экен да, ошону деле сметасын жазганча келиңиздер эмкеде. Мен процедуралык сунуш киргизип коеюн. Бул бир, экинчиден сметасы так жок болуп атат да. Айтып атпайсыздарбы, канча километр жол курулат деп атасыздар, мына 92,9 так айтып атам. Дээрлик 93 километр турабы? Ошонун сметасы так болбой атат. Ошону дагы тактап келиңиздер кийинкиде. Чоң рахмат. Рахмат. Анда депутаттардын проект сунуш даяр такталган. болду. Сиз токтоп туруңуз. Эми азыр депутаттардын баардык сунушун эске алуу менен бүгүн күн тартибинен алууга добушка коем. Баары макул. Рахмат чоң. Баяндамачылар кете берсеңиздер болду. Эмиге даярданып келсеңиздер, министр өзү келсинчи. Министр өзү келсин, немеге кошуп койгула? Комитеттин чечимине. Кийинки окууга транспорт министри өзү келсин, өзү баяндап берсин, баяндама берсин. Урматтуу депутаттар, 6-7 маселе өкмөттүн өкүлү сунуш берген жабык иретинде кароо боюнча. Ошого ар кандай маселелерди да киргизип койбойлу. 8 маселе, урматтуу депутаттар. Камсыз кылганда бүт чыгаргыла баарын, өчүргүлө микрофондорду.